Фрунзе гипермаркети боюнча Өмүрбек Бабанов шылуундук алдамчылык кылганы айтылды. Ишкербакты Бекаматов Фрунзе гипермаркетин Өмүрбек Бабанов шылуундук кылып алдап алганын айтып чыкты. Болгону 100 000 сомго пулдаганы кызык го. Бул боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылып, кабыл алуусун өтүнгөн. Кезинде куугунтукка алынганын, бардык тескери иштерди далилдеп берерин Бактыбек мырза ачык билдирүүдө. Эгерде адилеттүү тергөө жүргүзүлсө, Бабанов керт башы менен жооп береби? Бул тууралуу ГЖ сайты жазып чыкты. Төрөбаевдин ордуна Акунбеков келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2 пунктуна 71-беренесине ылайык Акунбеков Эрлист Абакирович Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин кызмат ордуна дайындоо үчүн Акунбеков Эрлист Абакировичтин талапкерлиги Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине макулдашуу үчүн киргизилет. Ички иштер министрлиги укпадым деби айдоочу, жол эрежесин одоно бузгандар экзамен тапшырат. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов жол эрежесин одоно бузган айдоочулардан экзамен алуунун тартиби боюнча атайын жолу иштелип чыкканын билдирди. Ага ылайык эрежени одоно бузган айдоочулар токтотулуп, планшет менен тест тапшырышат. Берилген 6 суроонун 4-өөнө туура жооп бергендер жолун улантат. Жооп бере албагандардын айдоочулук күбөлүгү алынып, кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт, деди Бийбосунов. Ал мунун баары автоматташтырылган маалыматтык тутумда болорун белгиледи. Белгилей кетсек, эрежени одоно бузуу учурларына номери жок унаа айдоо, ылдамдыкты ашыруу, жол чырактын кызылынан өтүү, каршы тилкеге чыгуу сыяктуу беренелер кирет. Шопоков шаарынын мэри кызматтан кетти. Шопоков шаарынын мэри Ражу Норузбаев кызматтан кетти. Шаардык башкармалык анын өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын ырастады. Ражу Норузбаев бул кызматка 2025 жылдын жайында дайындалган. Ал буга чейин Кара Балта мэриясынын аппарат жетекчиси болуп иштеген. Мурдагы башкы прокурордун орун басары Кубан Адыл уулу 12 жылга эркинен ажыратылды. Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурорунун орун басары Кубан Адыл уулу 12 жылга эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланды. Ал бийликти кулатуу максатында массалык баш аламандык уюштурууга даярданган деген айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Мындай чечимди Аламүдүн райондук соту чыгарды. Дагы 8 айыпталуучу да күнөөлүү деп табылып, 8 жылдан 13 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Эске салсак, 2024 жылы тергөөнүн маалыматына ылайык, жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтө турган 17 ноябрда массалык баш аламандык уюштуруп, бийликти кулатууга аракет кылган деп шектелген адамдар тобу кармалган. Алар Бишкек шаарынын чет жакасында спорттук оюндарды өткөрүүнү пландаштырган. Анын алкагында зомбулук аракеттерине чакырык жасоо, антиконституциялык ураандарды көтөрүү, абалды туруксуздаштыруу жана андан ары бийликти күч менен басып алуу максатын көздөшкөнү айтылган. Ички иштер министрлиги Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин зомбулук, талап тоноо, өрт коюу, мүлктү жок кылуу, ок атуучу куралдарды, жарылуучу заттарды же жарылуучу түзүлүштөрдү колдонуу же бийлик өкүлдөрүнө куралдуу каршылык көрсөтүү менен коштолгон массалык баш аламандыкты уюштурууга даярдануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. 7 адам кармалган. Алардын арасында мурдагы башкы прокурордун орун басары Кубан Адыл уулу да болгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Таласта ички иштер министрлиги кызматкери Түркия жарандарынан акча каражаттарын мыйзамсыз ээлеп алуу фактысы боюнча кармалды. Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети укук коргоо органдарындагы коррупцияны аныктоо жана ага бөгөт коюу боюнча системалуу иш-чаралардын алкагында 2025 жылдын апрель айында Кыргыз Республикасы ИИМдин ички иликтөө кызматынын Талас облусу боюнча ыкчам кызматкери Түрк Жараныкнын ишенимине кирип 35-500 АКШ долларын ээлеп алганын аныктаган. Тактап айтканда өзүнүн кылмыштуу ниетин ишке ашыруу максатында чет өлкөлүк инвестор менен паслен тукумундагы кымбат баалуу чөп өсүмдүктөрүн уруктарынын бир күк баасы 30 АКШ долларын түзөт, отургузуу жана өстүрүү, андан ары Түркияга экспорттоо боюнча макулдашып, андан соң жогоруда көрсөтүлгөн акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган. Мындан улам 2025 жылдын октябрь айында инвестор Кыргыз Республикасы ИИМге алдамчылык боюнча милиция кызматкерине карата чара көрүү өтүнүчүндө арыз менен кайрылган. Бирок чет өлкөлүк инвестордун катышуусунда тиешелүү текшерүү жана тергөө аракеттери жүргүзүлбөстөн ИИМдин тергөө органдары кызматкердин кызыкчылыгы үчүн кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алышкан.
2026-жылдын 27-январында Түркия жараны бул факты боюнча Кыргыз Республикасы укмунга кайрылган. Андан кийин прокуратура органдары тарабынан мурда каралган материалдар укмунун тергөө органдарына өткөрүлүп берилген. 2026-жылдын 24-февралында ма Кыргыз Республикасы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде кармалып, Талас Шибин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекет тарабынан менчикти коргоону камсыз кылуу, инвесторлордун ишенимин жогорулатуу, жагымдуу инвестициялык климатты жана ишкердик чөйрөнү түзүү боюнча жүргүзүлүп жаткан саясаттын алкагында укук коргоо жана фискалдык органдардын кызмат адамдары тарабынан ишкердик субъекттеринин укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузгандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигинин сөзсүз түрдө болушун камсыз кылуу боюнча иштер уланып жатканын эскертет. Талас Бегалиев абактан чыкты. Бишкектин Октябрь райондук соту 20-февралда Көк Бөрү Федерациясынын мурдагы президенти Талас Бегалиевдин иши боюнча чечим чыгарып, абактан бошоткону маалым болду. Чечимге ылайык, Бегалиев кылмыш жаза кодексинин 2021-жылдагы редакциясынын 222-беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо, 263-беренеси уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо, жана 262-беренеси кылмыштуу коомдоштукту түзүү же ага катышуу менен күнөөсүз деп табылып, акталды. Ал кылмыш жаза кодексинин 1997-жылдагы редакциясынын 304-беренесинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу 2-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп табылып, кылмыш ишинин мөөнөтү эскиргенине байланыштуу жаза каралган жок. Мындан тышкары кылмыш жаза кодексинин 214-беренесинин өзүм билемдик 2-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп табылып, 1 жыл 8 айлык абак жазасы каралган. 2025-жылдын 16-майынан бери кармалып турган тергөө абагындагы 1 күнү абактагы 2 күн деп эсептелип, сотага берилген жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн деп чечип, бөгөт чарасын эч жакка кетпөө тилкатына алмаштырды. Бегалиев менен кошо кармалган аттуу жаранда бир иш боюнча акталып, 2 берене боюнча кылмыштын мөөнөтү эскиргени үчүн жаза мөөнөтү каралган жок. Сот 2 жаранды тең сот залынан бошотту. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бегалиев былтыр 19-майда уюшкан кылмыштуу топту каржылоого, опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалганын билдирген. Атайын кызмат аны криминалдык топтордун өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болгон деп айыптаган. Талас Бегалиев Көк Бөрү Федерациясынын президенти болуп 2022-2023 жылдары иштеген. Ага чейин улуттук курама тобунун жетекчиси болгон. Ал Бейжин Олимп оюндарында грек-рим күрөшүнөн күмүш медаль алган Канат Бегалиевдин бир тууган агасы.